Жалпыңыздарга салам. Бүгүн Бишкек шаарында 1-июнь балдарды коргоо күнүнө карата аябай сонун иш-чара өтүп жатат. Анткени азыркы учурда аутизм менен ооруган балдардын баардыгын биз аутизмди чогуу жеңебиз деген иш-чара өтүп жаткан кезде дал ошол иш-чарага биз Сауле кондитер фабрикасында чогуу салым кошуп келип калдык. Ал эми иш-чара кандай өттү? Сөзсүз түрдө сиздерге чогуу чагылдырып беребиз. Бизден кыскача репортаж. Ал эми сиздер болсо комментарийге Кыргызстанда аутизм балдар жок болсун деп жазып коюңуздар. Академия аутизм победим кейж общественный фондунун жетекчиси Даниярова Анара Орозбековна бул жакта турат. Азыр сиздерге кыскача маек куруп беребиз. Бүгүнкү балдардын ушундай майрамына сонун иш-чара уюштурганыңыз бизге чындыгында жакты. Ошон үчүн бир аз биздин элдерибизге чагылдырып берели деп репортаж тартып жатабыз. Жалпы Кыргызстандын балдарын майрам менен куттуктап кетсеңиз болот. Ооба, мен бүгүн бир гана өзгөчө эмес, бүт Кыргызстандын балдарын бүгүнкү майрам менен куттуктайм. Кудайым алдында келечегин кең кылсын. Кудайым буйруса ушул биздин өзгөчө балдарда жөнөкөй балдарга окшоп көптөгөн жакшылыктарга жетишсин. Мен айтам, инклюзивный чөйрөнү түзүшүбүз керек. Ошондуктан бүгүн инклюзивдүү все вместе деген иш-чаранын 3-чы жылы болуп атат. 3 жыл болду кылганыбызга. Бүгүн 700дөн 1000 чакты балага, өзгөчө балдарга азыр мына тамак таралтылып атат. Иш-чарабыз жүрдү, концертный программа болду. Жана белектерибизди таратабыз. Сонун. Ушул өзгөчө балдар деп калбадыкпы? Аутизм туурасында бир аз маалымат берип кетсеңиз. Эми аутизм деген бул нарушение работы головного мозга, мында кыскача айтканда да көптөгөн симптомдор болот. Биринчиден бала көп нерсени түшүнбөйт, андан кийин көзү, көрүшү, угушу, дам билүүсү, вообще денеси менен дүйнө жүзүн сезүүсү башкача болуп эсептелинет. Бул балдарында көп нарушениялар. Бул жөнүндө мындай отдельный эме дебеймби, отдельный мындай тема керек да. Маек болуш керек. Бирок бу жерде бир гана аутист балдар эмес. Бул жерде синдром Даун, жана мүмкүнчүлүгү чектелген, физический, ментальный инвалидность боюнча балдар дагы бар. Ошон үчүн ойлойм да, азыр балдардын саны дүйнө жүзүндө, Кыргызстанда да көбөйүп атат. Биз чогумда иш-чараларды көрүп, чогуу жардам беришибиз керек бул балдарга. Ушундай ар бир ушундай балдардын ата-энесине кайрылууңуз кандай? Кандай болуш керек? Мен ата-энелерге эң биринчи айта турганым, балдарыңарды принимайте такими, какими они есть. Биринчи очередь сиз балдарыңарды түшүнүшүңүздөр керек. Сиз балдарыңыздар менен кичинекей чагынан, ранее вмешательство деп коет, кичинекей чагынан байкап жардам беришиңер керек. Эгерде кичинекей чагынан жардам берип алсак, көп жетишкендиктерге жетише алабыз, Кудай буйруса. Чоң рахмат, ушундай сонун иш-чараны уюштуруп, ушундай белектерди азыр бересиздер буюрса алда. Аябай көп белектер экен. Салымдар чоңбу ушунун баардыгы спонсорлор? Ооба, ушул спонсорлордун салымдары чоң. Ошондуктан ошо чогуу гана ушундай иш-чараларды көрө алабыз. Сиздерге да чоң рахмат. Баарыбыздар мындай бирге, мындай все вместе деген чоң жакшы бүгүн фестивалды уюштурдук. Дагы да болсо ушундай иш-чараларды уюштура бериңиздер. Терең ыраазычылык билдиребиз. Сизге болсо ишиңизге ийгилик. Чоң рахмат. Меники мисал үчүн 150% мен сиздер менен маанаймен бөлүшөм. Мындай кылалы. Мен азыр ар бириңиздерден моундай кылып микрофон менен сурайм. Жанагы 60% 90го чейин көтөрөлү, э? Шундай кылалы. Маанайыңыздар кандай? 78%. Достор, маанайыңыздар кандай? 87%, 3% калды 90го чейин. Жел болсо 100 кылалы биротолу, э? Достор, маанайыңыздар кандай? Поэзияга махабат дегендер мырдайын, э? Сиздерге ушундай сонун маанай каалайм. Өмүр бою ушундай күлүп жайнап, жакшы бир мындай сон жогорку маанайда жашайлы. Сизге болгон Ушундай сонун майрамда балдардын күнүндө бүгүн балдарды шаңга бөлөгөн, аябай сонун балдардын маанайын көтөрдү, өзгөчө ырлар менен көтөрдү. Анткени ал ырларыңызды мен уккан эмес экен. Сонун необычный стилде. Ал атайын ошо баягы
жаңы жылга деп тиги жаздырып алгам, элдердин кичине мындай жакшы маанайын көтөрөйүн деп анан 5-6 ырдан турган жанагы түрмөк, ыр түрмөк. Жалпы Кыргызстандын балдарын куттуктап кетсеңиз болот бүгүнкү майрам менен. Мен жалпы биздин келечегибиз, балдар биздин келечегибиз чындыгында. Ошондуктан мен урматтуу биздин балдарыбыз, алтындарым, күчүктөрүм, байрамыңыздар менен куттуктайм чын жүрөгүмдөн. Сиздер биздин мекенибиздин келечегисиздер. Ошон үчүн ар бир ата эне, ар бир үй бүлөгө мен жакшы бакубатчылык, мындай бир кубанычтуу күндөрдү кааламакчымын. Ушул биздин балдарыбыз аман эсен өсүп чоңоюп, ушул мекенибизди өнүктүрүп, өстүрүп, ушундай бир бейиштей болгон сөнүн жерибиз бар. Ушул жерибизди мындан бетер өнүктүрсүн. Анан аутизм боюнча бүгүн аутизмди баарыбыз чогуу жеңебиз. Кыргызстанда аутизм болбойт деген иш-чара өтүп атат да. Ооба. Аутизмди сиз кандай түшүнөсүз? Мен ушул аутизмди жеңебиз дегенге мен кичине башкача көз караштамын. Себеп дегенде бул оору эмес. Аутизмди жеңип кереги жок менимче. Аутизм оору эмес, бул өзгөчөлүк. Адамдын психикасынын бир өзгөчөлүгү деп түшүнсө болот да. Анан кийин буга болгону ушундай баягы өзгөчө балдарга өзгөчө мамиле, өзгөчө жанагындай орусча айтканда өзгөчө подход. Ошондой кылып эгерде карай турган болсо, менимче биздин коомдо мындай бир баягындай кандай десем стигматизация деп коет кичине. Ушундай болбойт да, бул мындай экен, анан түкүнчө экен, баланча экен дегендей. Эми мүмкүн кичинекей балдардын арасында болушу мүмкүн, ай сен мындайсың, тигиндейсиң деп таарынтып коюшу мүмкүн да. Ошону эгерде ата энелери балдарына түшүндүрүп берсе, бул өзгөчөлүк менен жаралган бала, өзгөчөлүк менен жаралган адам, буга өзгөчө мамиле кылыш керек деп түшүндүрүп берсе, менимче бизде коомдо андай стигматизация болбойт да. Бирок аутизм менен мисалы үчүн ошол эле учурда төрөлгөн балдардын кандай таланттуу экенин дагы көрүп жүрөбүз, ар кайсыяктан угуп жүрөбүз. Мисалы үчүн сонун бир мындай арасында өзгөчө таланттуу адамдар бар да. Ошондуктан мен ошол айта кетмекчимин, кандай десем, биз аутизмди жеңебиз эмес, биз аутизмди туура кабыл алабыз деп айтса болот болуш керек. Жалпы көрүүчүлөрүбүзгө айтарыбыз, аутизм бул оору эмес, бул болгону өзгөчөлүк нерсеге туура мамиле жасаса сөзсүз түрдө бардыгы жакшы болот. Чоң рахмат, кайрылып. Рахмат сиздерге. Иш-чараны колдоп келип бергениңизге рахмат. Мына ушундай балдарга арналган бүгүнкү иш-чарабыз аябай сонун жогорку деңгээлде өттү деп ишенем. Албетте биздин балдар бул биздин келечегибиз. Балдарыбыз жашасын, Кыргызстан өнүп өссүн. Дагы бир ирет жалпы Кыргызстандагы балдардын майрамы менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм.